Россиянын маданий борбору Санкт-Петербург шаары КМШ мамлекеттеринин медиа өкүлдөрүнүн башын бириктирди. 16-чы эл аралык форумга катышуу үчүн 11 мамлекеттен 300гө жакын журналисттер жана блогерлер келишкен. Иш-чаранын негизги бөлүгү дүйнөдөгү эң ири музейлердин бири Эрмитажда болду. Форум бери дегенде эле 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Интерес, безусловно, есть. Кызыгуу бар. Албетте, азыр дүйнөлүк абал курч. Буга карабастан биз жаңы багыттарды ачып жатабыз. Мисалы, туристтик потенциал. Азыркы тапта маданий байланыштарды бекемдөө башкы орунда деп ойлойм. Форумдун катышуучулары "Мен бул жакта жашайм" темасында өздөрүнүн эмгектерин тартуулашты. Анда ар кайсы улуттун маданий өзгөчөлүгү тууралуу документалдуу фильмдер даярдалган. Очень здорово, что журналисты, например, постсоветского пространства, их более 60 человек. Журналисттер бири-бири менен жакындан таанышып, өз өлкөсү, эли тууралуу кенен айтып беришти. Биз аны менен ар бир регион тууралуу кенен маалымат алдык. Ал эми экинчи маанилүү нерсе бул ар бир катышуучу Россияны өзү үчүн ача алат. Анан дагы Эрмитаж бул маданияттардын диалогу. Форумдун катышуучулары белгилегендей, пикир алмашуунун мындай форматы ар кайсы мамлекеттин өзгөчөлүгү менен таанышып, тажрыйба алмашып жана достукту бекемдөөгө шарт түздү. Вообще идея создания площадки для обмена информацией между журналистами. Журналисттердин пикир алышуусу үчүн мындай аянтча биринчи жолу түзүлүп жаткан жок. Бирок бул жолу 11 мамлекеттен 250ден ашуун тармактын мыктылары чогулду. Биз баарыбыз Telegram чат түзүп маалымат алмашалы деп жатабыз. Көптөгөн жаңы байланыштар түзүлдү. Журналисттер форумун мамлекеттик Эрмитажда өткөрүү жөн жеринен эмес, тарыхый, маданий жана көркөм музей. Дүйнөдөгү ири музейлердин бири. 5 имараты бар. Музей 1764-жылы Екатерина II Берлинде сатып алган 225 картинадан турган коллекциядан курала баштаган. Бул жерде 808.695 архитектуралык эстелик, 1 миллиондон ашык көркөм жана прикладдык искусство чыгармалары сакталган. Бактыгүл Султанбек кызы, Кундуз Кадатаева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.